Ассаламу алейкум. Жылдан жылга элдин динден түшүнүгү кеңейип, хиджаб кийген айымдардын саны арбып барат. Бирок аларды түшүнгөндөр да, түшүнбөй, туура эмес көз карашта карагандар да арбын. Эмесе Алланын буйругу болгон хиджаб тууралуу сөз кылалы. Мага көпчүлүгү канчанчы классың деген суроону беришет. Ичимден күлүп коем да, балким хиджаб кийгеним үчүн кичинекей көрүнөм го деп ойлойм. Чынында эле мен тааныган жоолукчан эжелер өздөрүнүн жашынан жаш көрүнүшөт. А сиз мени канчада деп ойлойсуз жана божомолуңузда менин хиджаб кийгениме канча жыл болду? Комментарийге жаза кетиңиз. Туура тапкан алгачкы айымга хиджаб белек кылайын. Хиджаб деген эмне? Хиджаб бул мусулман аялынын кийиминин аты. Аны мусулман аялдарынын кийүүсү талап кылынган ислам дининдеги парздардын бири. Хиджаб араб тилинен которгондо парда, бөлүм же бөлүү, калкалоо деген маанини түшүндүрөт. Тактап айтканда, мусулман аялы хиджаб менен өзүнүн денесин жана ички дүйнөсүн, аң сезимин жаман сөздөрдөн, көздөрдөн, коомдогу терс таасирлерден, адамдардын жаман мамилесинен, ыймансыздыктан коргойт деп мүнөздөлөт. Хиджабты эмне үчүн кийүү керек? Эң эле биринчи, хиджаб кийүүнүн эң башкы себеби бул Алланын буйругу. Эгерде адам акыр кыяматка ишенсе, анда Алланын буйругун аткарат. Экинчиден, бул бейишке чейинки сыноо. Башкача айтканда, эгерде аял заты өзүнүн сулуулугун көргөзүү менен мактанбай, жашырынып жүрсө, эмки жашоосунда андан да көп сулуулукка ээ болот. Үчүнчүдөн, психологдор жылаңачтанып, өзүн көргөзгүсү келгендер мактанчаак кыздар экенин далилдешкен. Ислам жагымдуу зат болгон аялдарды өзүнүн алсыз жагынан аттап өтүп, күчтүү адам катары көрсөтөт. Төртүнчү, жылаңачтанган аялдар өзүнүн сулуулугун көрсөтүү менен эркектердин кумарын козгоп, психикасын бузат. Бешинчиден, хиджаб кийген аялдар арасында тең салмактуулук сакталат. Албетте, аялдардын бардыгы эле жагымдуу, бирок арасында өтө сулуусу да, өңү сертирээктери да бар. Ушундан улам хиджаб кийген аялдардын ортосунда кастык, көрө албастык сыяктуу сезимдер аз болот. Алтынчы, аялдын өзүнүн коопсуздугу. Эркектер жылаңачтанган кыздарга кол салышат. Хиджаб кийген кыздарга да аялышпайт. Мусулман кийими аялдарды кылмышкерлерден да коргойт десек болот. Ал эми жетинчиси, аялдын бактысы жана үй бүлөсүнүн сакчысы. Хиджаб кийген аял сулуулугун күйөөсүнө гана көрсөтөт. Андыктан ал үй бүлөдө ишеним жана бактылуулук болот. Хиджаб кандай болушу керек? Шарият аялдардын жүзү менен колунан башка жерин жабууну талап кылат. Адамдардын көңүлүн бура турган өтө ачык түстөгү, баалуу таштар менен кооздолгон кийимдерди кийүүгө болбойт. Денеге жармашып, мүчөнү билдирип турганы да туура эмес. Жука эмес, дене көрүнбөгөндөй кездемеден болушу шарт. Моюн ээге чейин жабылышы керек. Эскертүү: шариятта аял киши өзүнүн атасы, бир туугандары, атасынын бир туугандары, күйөөсү жана кайнатасынын көзүнчө жабынбай жүрсө болот. Андан башка эркектердин алдында жабынуусу зарыл. Хиджабтын пайдалары. Ысыктын күнү башты сөзсүз түрдө бир нерсе менен жаап жүрүшүбүз керек. Болбосо башка күндүн ысыгы өтүп эси ооп калуу коркунучу бар. Чачка да ысык жана күндүн шооласы коркунучтуу. Жогорку температурада чач нымдуулугун жоготуп, кургак болуп калганы байкалат. Ультрафиолет шооласы чачтын үстүңкү катмарын бузат. Андан улам чач серпилгичтигин жоготуп, катуу болуп, оңой менен иретке келбей калат. Медиктер табигый кездемеден тигилген, денеге чапташпаган, терини күндүн зыяндуу нурларынан сактай турган жана аба өткөргөн кийимдерди тандоону сунушташат. Чыпташкан кийимдер денени абдан ысытат. Ысыктан улам дене тердейт. Күндүн түз тийген нурунан тер бууланат да, дене өтө ысып баштайт. Андыктан күндүн ысыгында хиджаб эң ыңгайлуу кийим болуп эсептелет. Организмдин температурасы 37 градустан жогорулаганда активдүү тердейт. Тер аркылуу көп суу жоготкондон кан тунат да, кандын тамырда уюшу пайда болот. Бул нерсе өзгөчө өнөкөт суук тийгени бар. Аз кыймылда болуп, кеңседе иштегендер үчүн абдан коркунучтуу. Ошондой эле денеге өткөн күндүн нуру убагынан эрте картаюуну чакырат.
Ал эми бардык жери жабык кийим денени күндүн зыяндуу нурларынан сактайт. Натыйжада хиджаб кийген аялдын жаштыгы жана сулуулугу көпкө сакталат. Менимче ар бир айым 50 жашында да сулуу көрүнгүсү келсе керек. Маалыматтар пайдалуу болсо лайк басып коюңуздар. Анан комментарий жазганды унутпаңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.